Assalomu alaykum. Backtestni boshlaymiz. Назад мен торговать отели. Депозитти 100 миң емес, оны $1000 алып көрөбүз. Торговляга колдонуп атайын. Так, биздин биринчи анализ бул 1 айлык таймфреймге келебиз. Бул жактан ближайший ликвидностьтарды белгилей алабыз. Максимальный, минимальный балларды. Жана ошондой эле 1 айлык таймфреймдин максимальный свечанын баасы жана ошондой эле минимальный свечанын баасын белгилейбиз. Так, неделяда пока бизде эч нерсе жок. Так, неделяда бизде фрактальный минимум бар экен. Аны белгилеп алалы. Фрактальный хай белгиленүү. Дневной свеча боюнча биздики. Так, ЛДК ПДЛ дневной минимальный баны снимать эткен. Үстүнкү баны пока снимать этелейт рынок. Так, ЛДК биздики рынок ЛДК патрон болсо ЛДК минимальный ба жана ошондой эле экинчи минимальный ба. Так, H4 боюнча бизде ближайший фрактальный хай бар. Жакшы. Жана ошондой эле бул жактагы минимальный баларды белгилеп алабыз өзүбүз үчүн. Так, эми M15 таймфреймге келебиз дагы. Бул жактан торговляны баштайбыз. Азыр. Так. Биздики Лондон сессия Азиянын мындай фракталын снимать эткен. Бул жакта SNR закреп болгон. FFG и неэффективность покупкага. Так, отработка. Пока отрабатывать этилкен, тек профитти, эгер биз покупка кылган болгондо. Эми бул жакта биздики ордер флоу менен покупка кылсак болот. Эффективность бар, реакция бар, SNR-га жана пока так закреп бар, минимальный закреп. Давайте покупка алып көрөбүз. Ближайший хай. Үстүнкү ПТХ-га чейин алайын. Соотношение прибыль 1-ге. Давайте мындай кылалы. Могул жерге дейик. Стоп. Үстүнкү хайга дейик. Бул жакта биз буга чейинки моделге карап туруп, анан анализ жүргүзүп жатабыз да. Так, биздики ошондо 1% торговать этсек, $100 минус и $200 плюс кылат экенбиз. Давайте көрөлү. Так, биздики азиатский сессия и лондонский сессия бүттү. Американский сессияны көрөбүз. Американский сессия Лондондун максимальный базаны снять алып реакция берип жатат азыр. ЛДИ SNR бар. Эгер SNR-га закреп болсо, рынок ЛДИ-га кетиши толук мүмкүн. Давайте көрөбүз рынокто иштеп беришин. Так, пока биздики рынок покупка кетип атат. Ближайший H4 фракталды снять алды. 88 прибыль. Биз бутта койбойбуз. Так, биздики ошондо ПТХ-ны снимать этти. $140 прибыль. H4
фракталдан снятие берип реакция болуп жатат азыр. Мен оюмча азыр мына үстүңкү биздин профитти толук түрдө алышы мүмкүн. Давайте азыр ушул жерде скрин кылайын азыр. Так, эми так, бул жерде скрин кылдык. Эми биз азыр рынокто иштеп беришин көрөлү. Сделкабыздын. Так, бул жактан азыр карай турган болсок, рынокто данный момент неэффективность иштеди бул жактан. Жана ошондой эле неэффективностьтин ичинен фракталды снимать этти. Бул жакта биздики рынокто IFVG бар. И неэффективность бар покупкага. Покупка алсак болот толук түрдө. Давайте мындай кылалы. Соотношение прибыль 1/2. Экинчи сделкабызды ачабыз. Так, ошондо биздики биринчи сделкабыз $138 прибыльда. Экинчи сделкабыз лимит каналды. Биринчи сделкабыз биздики профит менен жабылды. $200 прибыльдабыз. Экинчи сделкабыз $74 прибыльда. Так, азиатский сессия ачылды. Азия өзүнүн ближайший минимальный басым фракталды снятие кылды. Так, бул жактан биз продавецтердин күчүн көрсөк болот. Ближайший фрактальный минимальный баа ушул. Бул жактан реакция берсе жакшы бизге. Жана ошондой эле бул зонада бизде сценарий бар. Көрөлү иштеп беришин. Эгерде стоп менен жабылса, Лондондо торговля кылабыз. Так, биздики Лондон Азиянын минимальный баасын снимать этти. Бул жакта биздики SNR зона бар. Ушул зона биздики SNR. Эми слом тренда керек покупка иштеш үчүн. Слом бар. SNR бар. Пока сделкага кирбеймин бул жактан, только күтөм. Сделкамды иштеп беришин. Так, биздик уже американский сессия чыкты. Американский сессияда толук түрдө новость болушу мүмкүн. Американский сессия Лондондон ближайший фракталын снятие кылды. Эгерде ушул үстүнкү SNRга закреп бере турган болсо рынок, неэффективность менен покупкага кирем. Закреп бар. Неэффективность. Так, бул жактан слабо что-то. Азияны хайын снимать этип реакция берип жатат ылдыйга. Ылдыйга кетиши толук түрдө мүмкүн. Азыр эч кандай сделка ачпайм. Рынокто көрөм кандай иштеп берет бизге. Так, бул жакта биздики SNRга закреп бар. Негизи бул жактан покупка ачсак болот азыр. Так, давайте көрөлү. Стоп-лосс ближайший минимальный баага коеюн. Лондондон ылдыйкы басына жана ошондой эле тек профитти RR 1/2ге жылдырайын. Так. Ошондо биздики экинчи сделкабыз пока $91 прибыльда. Үчүнчү сделкабыз ачылды. Лимитка койгонбуз. БДХны снятие кылды. Так, бизге экинчи сделкабыз азыр иштеп берди. Бул жакта биздики рынокто данный момент неэффективный БДХны снимать эткенден кийин реакция болду, бирок неэффективность аркылуу рынок покупкага кетти. $77 прибыль бар. Экинчи сделкабызда, үчүнчү сделкабызда. Эгерде бул үстүнкү тек профитке жетип бере турган болсо, бул жакта биздики недельный хай. И бир айлык таймфреймдин максимальный баасы. Так, давайте көрөлү иштеп беришин. Рынокто мен оюмча без БДХ болуп койсок болот.
егер азыр ылдыйга модель чыкса продажага мен безип ата коем. Пока модель покупкага. Так, бул жерден ближайший биздики фракталды снятие кылды. М15 SNR бар үстүнкү зонада. SNR'ды закреп берлек пока. SNR'га закреп бар. М15'nin эффективность дагы бар бул жерде. Так, вот М15'nin эффективность бар. Бул жактан да покупка арзак болот. Сделка бар, менде лучше пропускать этем. Так, сделка кирсек ушу жерден кетмекпиз негизи. Так, үчүнчү сделкабыз биздики пока полностью отрабатывать этип берлек. Азиатский сессия биздики аябай ликвидный слабый болду. Азиянын минимальный басын Лондон снятия кылды. Так, бул жерде биздики Лондондун эффективности боюнча реакция жүрүп жатат. Эч кандай ПДХны снятия кыла элек. Азия өзүнүн максимальный базасын снимать этип реакция берген, жана ошондой эле SNR'га закреп болгон, IFV'га бар, и неэффективность бар продажага. Рынок примерно ушул ылдыйкы фракталга чейин келиши мүмкүн келсе. Так, негизи продажага азыр реакция бар. Сделка ачса болот продажага, бирок мен өзүмдүн покупкага болгон сделкамды күтөм. Так, ближайший фрактал бар. Ошонун дагы снятиясынан рынок өтө кетиши мүмкүн толтурду. Так, биздики азыр американский сессияны көрөлү. Американский сессия бизге кандай иштеп берет? Бул жактан покупканын моделин көрсөк болот. Фракталды снятия кылды, SNR'га закреп болду, IFV'га, FV'га бар. Так, бул жактан новости чыкты, буну күткөнбүз биз. Так, новости биздики агрессивный продажага ачылды. Неэффективность бар продажага. Давайте лучше неделяны максимальный басын алайык. Давайте күтөйүн до конца. Рынокто буга чейинки карай турганыбыз жок. Резко ылдыйга түшүп, рынокто разворот алып өтө кеткен. Бул жактан да резко ылдыйга түшүп, разворот алып өтө кеткен. Вот ушул модель кайталанышы толтурду мүмкүн. Биз үстүнкү точка Б'га келе элекпиз пока. Так, биздин сделка пока бул жак ушу биздики IFV'нын ролун аткарат. Покупательдердин күчү рынокто бар десек болот. Эгерде модель чыкса, биз покупкага кирсек болот уже. Давайте мен сделканы отрабатывать этип берген көрөйүн. Неделянын максимальный басын алды, бирок биздики сделкабыз эч кандай профит менен жабылган жок. Эмнеге дегенде, азыр биздики неделянын 1 айлык тайфреймдин свечанын максимальный базасын снимать эткенден реакция болуп жатат ылдыйга. Болду, мен уже сделка жабышым керек болчу. Мен сделка жапканга жетишпей калдым, без убытка коем. Так, меники скорее всего сделкам без убыток менен жабылышы толтурду мүмкүн. Так, көрөлү. Пока эч кандай рынокто потрясение жок покупкага. Так, бул жерден ближайший фракталды рынок снимать этер экен, пока снятие болду, эми реакция болушу мүмкүн. Эгерде реакция болбосо, эч кандай, анда биздики без убыток менен жабылат рынок. Так, бул жерден биз продавецтердин күчүн көрсөк болот. Снятие бар, фрактал SNR'га закреп болду, рынок толук түрдө ылдыйкы ПДЛны снимать этет. Так, мен азыр сделкадан чыкпайм, күтөм. Так, бул жакта биздики Лондондун минимальный базасын снимать эткенден кийин, вот жакшы. Лондондун минимальный базасын снимать эткенден кийин рынокто реакция болду дөгө. Так, бул жакта закреп бар SNR'га. Неэффективность бар покупкага. Бирок мен покупкага кирбейм азыр. Слабый, что покупкага кириш үчүн. Так, меники сделкамы отрабатывать этип берсе жакшы болмок аябай. 184. Давайте до конца күтөбүз. Негизи бул жактан азыр данный момент продажага модель чыкты. Азия
реакция алып атат ылдыйга. Лондон азыр ушул импульс менен өйдөгө чыгып берсе жакшы болмок аябай. Лондондо рынокто бизде эмне болду? Американский сессиянын фрактальный минимальный базасын фрактальный минимумду снимать этип реакция берди өйдөгө. Бул жакта биздеки сценарийга закреп болгондон кийин покупкага возможность болгон. Бирок биз азыр сделкабыздын жабылышын көрөлү. Так, бул жерде биздеки Азиянын максимальный базасы бар. Бул жактан дагы разворот алыш толук мүмкүн. Рынокто аз байкай турган болсок, уже боковой движенияда жүрөт. Так, биздеки азыр мен оюмча бул жактан уже тек профитке чыгабыз. Вот, тек профит алдык. 300 сделка уже биздики плюста. Ошондо $600 прибыль алдык сделкабызда. Ошондо 6% болуп калабы, 6% зарабатывать эттик. Аябай жакшы болду. Сделка 6%. Так, азыр мен мындай кылайын. 16 минут болуптур. Азыр мурункудай көп убакыт созбойлой коеюн. Кыска кылып туруп эле. Ошо самый главный сделкалардын логикасын тура түшүндүрүп, ошондой позицияны пока аткарып туралы. Кийин уже аудитория чогулгандан кийин узунураак кылабыз. Пока 16 минутта 20 минутта бул жакшы болуп эсептелинет. Бул жактан 3 сделка көрсөттүм. 3 сделканын логикасын жана рыноктун багытын, движениясын полный системада чытайт эттик десек болот. Кайсы жерден кетет, кайсы жактан кандай реакция болушу мүмкүн, ошолорду полный нерселерге көрсөтүп түшүндүрүп айтып бердим. Так, мени бул видеом жакты деген ойдомун. Эгерде жага турган болсо лайк басып коюңуздар. Так, 20 адамдай көрүп атат. 20, 30, 10. Эгерде 5 оңуздар, 10 оңуздар, 20 адам лайк басса, бул мен дальше видео тартышым үчүн аябай жакшы болот. Жана ошондой эле мага дагы рекомендацияга чыгат видеолорум. Жаңы подписчиктер келип, мен силерге жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнгө даярмын. Баарыңарга ассаламу алейкум, ийгилик. Так, азыр мен эме алып коеюн. Аналитиканы жүргүзүп коеюн. Так, бул сделка боюнча аналитика меники кандай болду? 6% зарабатывать еттим. Win rate 100%, аябай сонун. 3 сделка 3 тең плюс. Вот. Win rate основной Лондондо өткөн, Америкада. Средний РР американский сессия, все сделки американский сессия, прибыль американский сессия, значит biz вечером американский сессия жакшы иштейт экенбиз. Барыңарга ийгилик, ассаламу алейкум.